Biz Kırgızlar bir-birimiz менен кыйкырышканда кыйрата тургансып кызытып айтабыз го, түтүнүңдү чыгарып коем, ey түтүнүңдү деп. Дегеним Бишкек тесттин авариясы бийликтин башындагылардын түтүнүн чыгарды. Телкиден эмес экиден бардыгын камады. Азыр эсе абакта эки премьер-министр, эки энергетика министри, эки мэр, эки гендиректор, эки орун басар отурат. Эрмек болсун деп атай кылышса керек. Алардын ак карасын адилет соттор чечсин. Мен бир нерсени айтайын. Бүгүнкү күндөгү Бишкек тест Бишкектеринде түтүнүн чыгарып атат. Кара түтүн каптап калды. Муну караган бийлик жок. Бүтүн Бишкек эмес, түтүн Бишкек болуп калды. Азыр бишкектиктерге безопасный город эмес проект, бездымный город керек болуп атат. Кыштан чыгабызбы, же кыштан чыгабызбы деп ойлонуп калышты. Жазга чейин копченый болуп калабызбы, аны бир Кудай билет. Мына ушуну караган жок. Адистердин айтымында Бишкек тесттин мунарасы түтүн чыгара турган 30 метрге кытайлыктар ылдый кылып койгон экен. Анан азыркы жагып аткан көмүргө дагы кандайдыр бир кара майды кошуп, түнү менен Бишкекти кара түтүн каптап атат. Илгери айтчу эле го Ала тоонун абасы ден соолуктун абасы деп. Азыр Бишкектер таза адамдарга эмес, таза абага зар болуп отурат. Мына ушуну иликтеп, жиликтеп чыксын ичкири. Экинчи маселе, 90 жылдык тарыхы бар Бишкекте номер 5 гимназия бар. Ал жерде Кыргызстандын булуң бурчунан, Жети областынан таланттуу балдардын баардыгын жыйнап келип окутушат. Жатаканасы бар. Ошол жердеги ар бир балага, жатаканада жашап аткан балдарга күнүнө суткасында 60 сом бөлөт экен. Эрте менен завтракка 10 сом, обедке 30 сом, ужинге 20 сом. 60 сомго баланын курсагы тоёбу? Мен сурап көрсөм, ички иштер министрлигиндеги иттер бар. Ошолорго 120 сом бөлөт экенбиз. Анан биз балдар келечек дейбиз да. Абактардагы кылмышкерлерге күнүгө 85 сом бөлүнөт экен. Анда бул детский гимназия менен детский колония болот атпайбы? Мына ушуга каражат тапсын. Мына ушуну бюджетке киргизсин билим берүү министрлиги. Эмне үчүн интернаттагы таланттуу балдарга тамагына бир күнгө 60 сом бөлөбүз дагы, иттерге 120 сом бөлөбүз, эки эсе көп бөлөбүз. Бул ийгилик эмес, бул итчилик. Ушуну жеткизип барыңыз өкмөткө. Бул деген өтө кооптуу маселе. Эртең менен ошо мектепке барсам, ата-энелерди айтышат, мугалимдерди айтышат, балдардын баары арыктап калган. Эми 60 сомго тамакка курсагың эмес, көзүңдө эле тойбойт болуш керек. Ушуну Ашырбек Майданович тиешелүү жетекчилерге жеткирип барыңыз. Жанагы Момбеков деген болбосо түтүнүңөрдү чыгарам деп атат деп каты эле эскертип айтып барыңыз. Рахмат.